мен эми мен ойлоймун, биз антикоррупцион службаны баары эле баягы коомчулукта айтып калышпады беле ушуга чейин. Бул антикоррупцион служба өзү коррупционный служба болуп кетти, өзү туура эмес иштеп атат депчи. Туура андай моменттер болгон. Ошондуктан мен сиздерге жанагы салыштырмалуу айтып атпаймынбы? Былтыркы жылы 10 айда АКС 100 миллион сом возмещение кылса, быйылкы жылды 6 айда 6 миллиард возмещение кылып атат. Демек АКС иштетсе болот экен да. Демек кайсы организациядан болсо да иштетсе болот экен да. Кайсыл организацияны болсо дагы, кайсыл органды болсо дагы иштете турган адам келсе, талапты койсо, ошону аягына чыкса болот деп эсептеймин. Ошондуктан АКС'те акыркы маалдарда ошол коррупционный болуп кетти деген менин маалымда АКС коррупционный болгон жок. Болушу мүмкүн да эмес болчу. Эгерде АКС'те иштеген бир кызматкер ушу мен иштеген маалда коррупцияга илешип, же болбосо коррупциялык иштер жасай турган болсо, аны биз сразу жоопко тартмакпыз. Ошондуктан результат ушундай болду. Результат ушундай 6 миллиард болду.